12 миллионго бир комнаталуу квартира Московская областьтабы. Семейная ипотека 6% менен без первоначального взноса туугандар токтотуш керек. Анткени семейная ипотека бул госпрограмма болгондугу үчүн застройщик и так кымбат үйүн, семейный 6% менен алып аткан үчүн и так кымбат үйүн биз без первоначальный взноса алабыз деп аткандыгыбыз үчүн банктын талабын 20% бересиң деген талабынан өтүш үчүн застройщик ар бириңиздерге 20% берем деп үйдү наценка кылып, ар бир застройщик өзүнүн наценкасы бар. Азыр бир комната үйлөр Московская областьта, бул Москвада эмес, бир комната үйлөр 12 миллиондон ашып кетти. Биз бир комната үйлөр ремонту менен болуп атканда ладно деп аттык элек. Алса болот эми, ладно, болуп туруп болсунчу деп. Азыр хотя бы материнский капитал да болуп калды. Мындай дегенде үй 12 миллион 700 айланып кетти бир комната үйлөр. Бул менен эмнени айткым келип атат? Московская областьтан лишь бы ушу алсам болду без первоначального взноса дегенибиз менен биз банктан 12 миллион карыз болуп атабыз да. 12 миллион. Аны досрочно жабасызбы, кандай кылып жаппаңыз, 6% пи, 4% пи, анын айырмасы жок. Сиз банктан 12 миллион карызыңыз бар да. Мен эмнени айткым келет? Биз застройщиктердин мындай айтканда капканына түштүк да, чындыгында. Башында бул дагы жаңы башталып без первоначальный келатканда наценкасы азыраак болчу. Азыр келип отуруп, ушул акыбалга келдик. Бир комната үйлөрдү даже 12 миллионго анча-мынча жерде бербей калды. Биз дагы деле ошо без первоначальный взнос алабыз деп дагы деле умтулуудабыз да. Азыр эми ошол бир комнаталар туура келбей, даже студия болуп калды азыр. Хотя бы студия. Мен ойлойм, токтотуш керек го деп ойлойм. Менин көз карашым. Анан, конечно, бизге боло берет, алып бере бер, лишь бы төлөсөк болду деп бизди баягы мындай айтканда жулкутуп, сен риэлторсуң, алып бере бербейсиңби дегенге, конечно, алып беребиз. Бирок биз дагы өзүбүздүн мекендештерди кредитке өтө мындай семейный ипотека үй алуу бул жакшы, бирок мындай шарт менен эмес, семейный ипотеканын мындай шарты менен эмес. Первоначально кошуп туруп, ошол рекламадагы застройщиктин үйдүн баасынан биз кайра скидка кылып бергени кызыктар болушубуз керек да. А без первоначального взноса болуп атканда, ошол рекламадагы баасынын үстүнө дагы баа кошулуп, үйдүн баасы өтө көтөрүлүп кетип атат. Биз ошодон кыжалатпыз. Ошондуктан достор, без первоначального взноса семейный ипотеканы пока что токтотуп турушубуз керек. Бул качанкы убакытка чейин айта албайбыз. А бирок с первоначальным болсо, анда ар бир застройщиктин эшигин тебип кирип, даже андан скидканы сурап, оозубузга батышынча алсак, анда сон болот. Эми болсо бул жерде решение кандай? Решение жөп-жөнөкөй. Мен кече акыркы видеону чыгардым. Хотя бы ошол материнский капиталыңыздар болсо, бул жерде баягы 3-чү бала болсо 450 миң берет мамлекетчи. Ошол жерден эле миллиондон ашык. Азыр материнский капиталдагы кээ биркилерге 912 миң, көпчүлүгүндө 450 миң уже миллиондон ашык акчаңыз бар. Вторичный жильёдо үйлөрдүн баасы азыр өтө арзан. Көпчүлүгү билем ставкадан коркушат, көпчүлүгү. Дагы бир-эки жерден көрдүм, бир-эки мындай биларман деп коебуз го кыргыздар. Билармандар айтып атат, ставканы ошол азыркы 21% менен 30 жыл төлөйсүң деп мындай дезинформация болуп атат да азырчы. Туугандар 30 жыл төлөбөйт аны эч качан. Ставка буга чейин канча жолу түштү, көтөрүлдү. Сөзсүз түрдө рефинансирование же снижение процентной ставки деп банк өзү түшүрөт. Себеби банктагы клиенттерин жоготкусу келбейт алар. Ошон үчүн биз үй алып берип эле тим болбостон, биз клиентибизди на всю жизнь деп коет го сопровождение. Ошондой кылып ставка эртең бир күнү түштө түшүрүп берип, башка банкка рефинансирование өтө турган болсок, ошол жака өтүп кетип, эртең бир күнү сиздер азыр 5-6 миллион калган вторичкалар 21% менен 10го түшө турган болсо, айына төлөмүңүздөр 30 гана болуп калат. А бирок сиз алган кредит банктан 1-2 жылда 5-6 миллион кредит алсаңыз, ал 3 миллион, 4 миллион, 5 миллион болушу мүмкүн. Мен ойлойм, бул жерде решениясы же болбосо вторичка, же болбосо первоначальный взнос менен семейная ипотека. Бардыгын туура, бул жерде дагы ар бир кардарга өзүнчө индивидуально карашыбыз керек. Ошон үчүн достор, ар бириңиздер шартыңыздар аркылуу офиске келсеңиздер, кенен таанышып, сүйлөшүп, сиздерге именно кайсы программа менен туура келет, кандай шарт менен туура келет достор, кенен сүйлөшөбүз. Башында айткандай, семейная ипотека менен если бир однокомнатная квартира 12 миллионго айланып аткан болсо, азыр вторичный рынокто бир комната үйүң 4-5 миллионго чейин айланып аткан болсо, ставка деген бул бүгүн өйдө көтөрүлдү, эртең бир күнү түшүп кетти. Кеңешип кескен бармак урбайт дейт. Ар бириңиздер келсеңиздер, эсептеп чыгарып көргөзүп беребиз, кайсынысы выгодно. Мен ойлойм, сиздер утулбайсыздар деп.